устаздын жөнөкөйлүгү жөнүндө эмнелерди айтасыз? Ошол Ислам университетинин астында эле кадимкидей досу менен сүйлөшүп, бутун мынтип кыймылдатып отурган элеси дагы деле көз алдымда да. Болбосо муфтий адам. Китепке абдан сүйүнгөнүн билдик. Жалпы дагы жашоодо эмнелерге көзү толуп сүйүнүп өттү? Ушуларга мен кубандым деп. Ошол элге айткан үгүт насааты көзү тирүү кезинде жемишин көргөндүгү болду. Анткени Сиз шакирти катары сиз кандай сүйлөшчүңүз? Сиз менен тамашалашып бир сүйлөшчү эле, кандай эле ортодо сүйлөшүү мамиле? көрдүңбү калыс, көк беттигин коюшуң керек деген бир эркелеткен жери бар да. Эгер Алла дагы өмүр берип, устаз бар болгондо, сиз эң актуалдуу азыркы биздин илим ала турган жолубуз суроо жоопко качан чыкмак элеңиз? Чубак устаз тирүү болгондо эч кимибиздин ооз ачып бир сөздү айтууга дай албайт элек. Бул кастарлуу акыйкат. Жеке шакирт катары сизге кандай насааттарды айтты? Калыс, ден соолугуңа маани бер. Мен ушул ден соолугума маани бере албай атам. Анткени сен өлүп калсаң, аалым же башка өлүп калды деп айтат. Бирок өзүңдүн үй бүлөңө, анан ошончо алган илим кор болуп, ачылбай эле каптын ичинде калып кетпесин деп устаз ден соолукка катуу насихат бергени бар. Ассаламу алейкум, жалпы мусулмандар, жалпы достор. Бүгүн жалпы баарыбыздын устазыбыз, дүйнөгө белгилүү Чубак устазыбыз жөнүндө эфир жазайлы деп турабыз. Бүгүн бизде конокто Чубак устаздын шакирти Калысбек устаз келди. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алейкум салам рахматуллахи баракатух. Жаратканым баарыбызга жар болсун. Кудай таалам сизге ыраазы болсун. Ушул жакшы демилге узагынан уланып, көптөгөн бакытка, сүйүнүчтөргө жете элеген болсун. Сизге да Аллах ыраазы болсун. Убакыт тар кезде бизге убакыт бөлүп, макулдук бергениңизге биз кубанычтабыз. Чынында сизди бул эфирге келишет деп ойлогон жокпуз. Биздин деңгээлибиздин төмөндүгүнө, билимибиздин жоктугуна карабай, кичпейилик таанытып келгениңизге биз ыраазычылык билдиребиз. Алгач мындай суроодон баштасам. Сиз жөнүндө Чубак устаздан сурашканда, менин шакиртим бар, Калысбек деген, качан ошол жактан мугалимдер окута албай калганча оку деп мен айттым дегени бар. Окуңузду биз билгенден бүт элексиз. Канча жылда Кыргызстанга келесиз биротолу? Сөздүн башы ошол мээримдүү, ырайымдуу жараткан Алла Таалага таандык. Бардык мактоолор жаратуучу Кудайга болгон болсун. Экинчи кезекте Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга болгон болсун. Сиздин сурооңуз өтө жүйөлүү, ошол эле учурда жөндүү дагы суроо болду. Раматылык Чубак устазыбыз бул киши жөн эле устаз эмес, балким баягы Төлөгөн Касымбеков атабыздын Сынган кылыч китеби бар эмеспи? Тарыхый романы. Ошондо эскерилгендей, Нүзүп би аталык кылгандай, устаздын орду бир гана устаздык менен же диний агартып көгөртүү менен чектелбестен, жалпы коомдун ичинде аталык дагы вазыйпасы, орду дагы бар эле да. Ошол аталык ордунан дагы калыс уулум, балам, ошол илим жолундагы шакиртим, Кудайым буйрса Египет жерине туз насип кылып жөнөп жатасың. Колдон келишинче илимге терең каныгып, жакшынакай талпынып алып, илим бул ырыскы, анан элиңе, жериңе олжолуу болуп кайтып келсең деп, башка шакирттерине дагы насихатын бергендей өз убагында баалык кеңешин айтып бөлүшкөн эле. Ошого Кудайым буйрса, биздин окуубуз бир ашып барса, болжол менен тилек кылып турабыз, 3-4 жылдык окуу калды деп. Анткени ал жерде өзүбүз гана илим алып талпынбастан, ошол үй бүлөбүз менен, бала бакырабыз менен илим окууга тырышып аракет кылып жүрөбүз. Кудайым буйрса, алардын окуусу менен бирге түгөл, жакшынакай каныгып келсек, албетте илимдин чеги жок. Анан Кудайым бир ушундай өмүр берсе, илимди эли жерибизге жакшынакай таркатып, ушул жолдо бактылуу болуп өтсек деген ниеттер бар. Кыскача айтканда 3-4 жылдык бир дагы окуубуз калды, Кудайым буйрса. Кийинки суроону бир топ жолу беришти сизге, бирок антсе да бүгүн устазды эскерүү эфир болгондон кийин мен бул суроону берүүгө аргасмын. Устат шакирт кантип башталды? Бул суроого жооп берүүдөн алдын албетте көпчүлүк элдин кабыргасы кайышып, устаздын бул ааламдан чыныгы жаратуучунун даргөйүнө бет алган күнүн эстесек, баарыбыз баягы кабыргабыз кайышып бир аз кыжалатка түшүп эле түшөбүз да. Устаздын жаткан жери жайлуу болсун, ыйманы саламат, топурагы торко болсун. Элибизден дагы уучубуз кур эмес, кыргыз эли кемеңгер эл, көптөгөн дагы Чубак устазыбыздай залкар, даанакер, мыкты инсандар чыксын. Бул устаз шакирттин окуясы те илгерки китептерде эскерилгендей, биринчи дуба тилек менен башталды.
Анткени биз ислам университетине тапшырып биринчи курсту окуп жаткан маалда эле элде эмиш жүрүп сөз айтылып баштаган. Жакында ошол алыскы Арабиядан, Мекке шаарынан айтылуу даңазалуу жерден өтө илимдүү, билимдүү, илимге каныккан ушундай бир чубак ажы устаз келет экен. Аттигинин ошол кишинин илимин алып пайдаланып калган адамдар кандай бакыттуу, кандай бактылуу деп адамдардын арасында сөз таркалганда баягы жакшы ниет жарым ырыс дейт го ата бабаларыбыз. Жүрөктөн ниет кылып бир куштар болдук элек да. Чындап эле ошол адам келсе, биз дагы окуучу болсок, кандай бактылуу болор элек деп биринчи ниет менен башталды. Анан 2008, 2007, 2008 жылдары биринчи курсту бүткөн кезибизде биздин ошол Баткенден, Кадамжайдан Хабибулла деген ынак жан шерик досубуз бар эле. Ошол экөөбүз жайкы маал ал кезде. Жайкы семестрге даярданып, өзгөчө фыкых, адал арамды териштирген сабак бар. Ошого даярдык көрүп жаткан маалда эски Борбордук мечитке, азыр эски болуп калбадыбы? Гогол көчөсүндөгү. Ошол жерге адашпасам пешим намазына аттанып кирип калганда, пешим намазына бир жарым сааттай убакыт калган эле. Ушундай бир топи кийген, ушундай бир очкини кийген, өтө бир сөзгө чечен, акылга көсөм болгон адамдар суроону жаадырып берип жатканда, ушундай чеберчилик менен жооп берип жатыптыр. Көрсө баягы алыстан кулагыбыз уккан, эңсеп көксөп жүргөн чубак устазыбыз суроолорго жооп берип аткан экен, ирети менен, сынын бузбай. Анан досум айттым, бир саамга тура туралы да устазды күтүп, адеп кармап. Анан намазга бет алганда барып, чапкенедей жабышып, устаз бизге бир устаздык кылып сабакка даярдыкка жардам бериңиз деп сураналы деп, досум көндү да күтүп турдук. Адамдардын суроосуна тегиз жайыл жооп берди дагы, эми намазга аттанайын деп чыгып калганда, устаз, биз ушундай ислам университетинде окуйбуз, мына Абчыкыр устазыбыздан да Аллах разы болсун. Биз ушул фыкых сабагынан кыйналып жатабыз. Анткени ислам университетине тапшырганда жанагы мугалим санынын тамгаларын толук билбейт элек. Катуу кыйналдык да, мектептен келип эле мындай бир түшүп кеттик окууга. Сиз бир жардам көрсөтсөңүз кандай болот? Сизге шакирт болсок деп алгачкы бактылуулуктун саамалыктары, учкундары ошол кезде башталды да, устаз бизге минтип кыйырын салып карап туруп, мейли, мен жаңы келдим, Стрельниковада жашайм Арашанда. Азыр үй шартым деле анча боло элек. Силер келгиле дагы башка бирөөгө айтпагыла, үй шартым толук боло элек себептен. Мен силерге жардам берейин деп, алгачкы таанышуу устаз шакирти ошол саамалыктан башталды. Андан кийин устаздын үйүнө бардык дагы, ошол устаз бизге фыкых, шарият илимин окутуп жардам берди. Ошол жерден устаз шакирттик башталды. Жана баса белгилей турган нерсе, ошол жерден илимге болгон чыныгы ишкыбоздук сүйүү ошол жерден ойгонду. Анткени устаз бизге Ал-Ихтияр ли Та'лилил Мухтар китептен, матыны Мухтар китептен окутуп атып, бир сөз келсе туруп, китепканасынан, китеп чектесинен китепти алып, ошондон көчүрүп окуп берип, илимге болгон, китепке болгон сүйүүнү бизге ойготту да. Демек эки нерсе кош бакыттын кош канатындай серпилип бирге учту. Устаз өтө жөнөкөй адам эле. Бир эскерүүлөрдө, бир эфирлерден мен көрдүм. Чет жака чыга электе, Кыргызстанда окуп жүргөндө түнкүзүн дааратканаларда жууп, Аллага дуа кылчу дейт да. Мен дагы ушу чет жака чыгып, илим алганга Кудай мүмкүнчүлүк берди депчи. Устаздын жөнөкөйлүгү жөнүндө нелерди айтасыз? Негизи биздин баягы эл өтө бир каймактуу, ырыстуу, кешиктүү эл да, илгертеден сөз баккан, мындай бир акылга, мындай бир каныккан, акылга бай эл. Демек баардык эл баамдап, көрүп, байкап келишкен. Устаздын өзгөчө башка устаздардан айырмачылыгы жасалма эмес, чыныгы жөнөкөйлүк пейилинде. Мындай жасалма эмес, бул жүрөктөн чын ыхластуулук менен коштолуп чыгат да. Анан ошол жөнөкөйлүк сыпаты менен устаз элдин жүрөгүнөн орун алдык десек адашпайбыз. Анткени туура сабакты берген устаздарыбыз, Кудайым өмүрүнө береке берсин, көп, арбын, Кудайга шүгүр. Кудайдын ошо баарыбызга сүйүнүчү болсун орток. Бирок ошол сабактын биз устаздын көңүл алуусун 50%, жарымын сабакты мыкты берүү менен десек, калган 50%-ын ушул жөнөкөйлүк, адамгерчилик, асыл сыпаты менен элдин жүрөгүн башкарып алды да. Жөнөкөйлүк сыпат дегенде кайсы нерсени көзгө тутушубуз керек? Биринчи кезекте төрө пейил күтпөстөн баардык адамдар менен бирдей тил табыша билип, баардык адамдар менен камырдай жуурулуша мамиле кылгандыгы. Бай келсин, кедей келсин, илимдүү келсин, илимге эми тай басып аткан адам келсин, баардыгын уга билет эле, адам катары баарлаша билет эле, ошо жөнөкөйлүк сыпаты менен жүрөгүн арбап алат эле да. Мисалы, бир учурду элестетейин, ар бир нерсеге колдон келишинче баягы жашоодогу бактылуу элес окуяны айта кетейин да.
Биз ал кезекте ошо устазга шакирт түшүп, Ислам университетинде 2-3 курс болуп калдык. Асан Ажике абдан жакшы адам. Досу менен Ислам университетинин астында отуруп эле, ал кезде балким муфти да болуп калса керек эле. Отуруп, ошол Ислам университетинин астында эле кадимкидей досу менен сүйлөшүп, бутун мынтип кыймылдатып отурган элеси дагы деле көз алдымда да. Болбосо муфти адам. Балким азыр аны университетте окуп аткан бир студент деле андай кылык чорукка бара албашы мүмкүн, мындай өзүн кыжаалат сезип. Бирок устаз ушунчалык жөнөкөй, ошол жерде бир көйгөйлүү маселени чечип, досу менен ушундай бир жөнөкөй отурганы дагы деле эсимде. Демек устаздын жөнөкөйлүгүндө чек жок. Анан дагы бир жөнөкөйлүгү, элге сабак өткөндө арасында ушундай жан дүйнөнү түйшөлткөн суроолор келгенде оор тагдырлар. Мисалы бирөө ушунчалык аялы кат жазып, эжекебиз, күйөөм ушундай оор акыбалда бейтапканада турат. Ошол сиздин сабагыңызга келүүгө куштар, кызыктар эле. Ошол адамга да, күйөөмө да дуба кылып коюңуз десе, аны жөн гана сырттан өткөрбөстөн, жүрөгүнө жакын кабыл алып, сабактан кийин жанагы суроонун ээсин таптыртып, алма жана башка керектүү витаминдерди көтөрүп, бейтапканага өз башы менен муфти болуп турса да, зыярат кылып кабар алып баргандыгы жөнөкөйлүктүн туу чокусунан кабар берип тургандыгы да. Анан баягы бул суроонун жыйынтыгы катары жооп берели. Туура устазды жакшы сөз менен эскерип атабыз, анткени ал киши аалым эле, жетик. Аалымдар пайгамбарлардын мураскорлору, а пайгамбарларда жөнөкөйлүк бул мындай табигый көрүнүш эле. Ошол жөнөкөйлүк пайгамбарларга таандык касиет мүнөз эле. Ошол үлүштөн Раматылык Чубак устазыбыз чоң эле үлүштү алды десек биз жаңылышпайбыз. Мындан бир аз алдын айтып өттүңүз, бизге сабак өткөндө ээринмей китептерди карап келчи деп. Жалпы китеп дүйнөсүнө болгон көз карашы, китеп боюнча кандай инсан эле? Китепти канчалык сүйчү? Буга мындай деп жооп берели. Эми көпчүлүк эл баягы устаздын китеп сүймөнчүлүгүнө канчалык маани берерин, китепке экендигин билет, бирок устаз ушул тапкан дүр дүйнө байлыгын, ээлик кылган нерсесин биринчи кезекте ошо үй бүлөсүндөгү мына жеңебизге, Аллах таалам ыраазы болсун, үй бүлөсүнө, атабызга, Сыргак экебизге, жеңебизге, уул кыздарына жалпы Кудайым береке берсин. Үй бүлөдөгү керектүү тамак аш, каржалана турган нафакага жумшап, ашканын тегиз бойдон жапырт ушул китеп маселесине жумшаар эле. Устаздын жашоодогу негизги байлыгы бул китеп эле. Мына ошол нерседен эле биз устаздын китепке, илимге, билимге болгон астейдил мамилесин байкасак болот да. Мисалы, устаз ушунчалык айтат эле сабакта. Бул балким көп эл бул нерсени укпай, билбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул сиз менен болгон интервьюда колдон келишинче биз эстеп калган жакшы самалды тескере кетейин. Устаз айтат, ушунчалык китепке болгон сүйүүм бай эле, толкуп ашып турат эле. Студентчилик алган акымды, стипендиямды дагы, арасында кошул ташыл иштеген ижара акымды дагы китепке жумшайт элем. Ушунчалык китепке болгон сүйүүгө балгып, сүңгүп кирип кетип, китептерди ала берипмен, баягы илимге болгон ишкыбоздуктан улам. Бир күнү билесиз да, Меккеде катуу ысык болот. Биз окуган Египеттен дагы эки эсе ысык. Катуу ысыктыктан баягы электр энергиясынын, светтин, жарыктыктын акчасы төлөнбөй, ошону өчүрүп кетишиптир мен сабакта жүргөндө. Анан төлөйүн десем, чөнтөгүмдө сокур тыйын акчам жок, эмне кылам деп бирөөдөн сурангым келбеди, илимдин даражасын ылдый түшүрбөйүн, бетимдин суусун төкпөйүн деп. Акыры анан ошол ал жерде хадис китептери көбүрөөк бааланат дагы. Имам Табаранийдин Муъжамул Аусат деген китебин эң баалуу нускасын таап, ошону сатып, анан жанагы электр энергиясынын карызын төлөгөн болчумун. Бирок ошол китепти сатканда, дейт устаз сабакта, менин жан дүйнөм куушурулуп, жан дүйнөмдү бирөө сууруп алгандай эле болдум дейт. Ошол жерден эле биз устаздын ушунчалык китепке астейдил мамиле жасаганын билебиз. Бул биринчи учур. Экинчи учуру, устазды ушул нерсесин байкадым. Аалым адам, элдик адам адашууга акысы жок экен. Муну дайыма кулагыбызга күмүш сырга кылып жүрүш керек. Анан убактысын, тайм менеджментти өтө астейдил мамиле жасаш керек экен. Устаз элдин көзүнчө эле насаат айтып акыл үйрөтпөстөн жашоосунда ошону жон териси менен жашайт эле. Мындайча айтканда, той топурга чакырылганда өтө зарылдарына барганда дагы эң керектүү нерсеге сый көрүп бата кылайын, ашыкча убактысында мен китеп окуп даярданышым керек. Ушул нерсе себебинен мени кыжаалатка салбасаңар. Менин канча убактым кетип атат. Мен азыр бул жерден ден соолугума дагы олуттуу зыян келет, илимден дагы чабал болуп калам деп, ошол той топурдун эсебинен дагы китепке убакыт ажыратат эле. Үчүнчү элес,
устаз учак менен сапарларга ары бери Кыргызстандын ичинде булуң бурчуңуна, Жети Дубанга сырткары чыгып калганда сөзсүз жанына китептерди алып жүрүп, ошол учактан барып жеткенге чейин көп китептерди көпчүлүк дейре бөлүгүн окуп бүтүрүп коет эле да. Көбүнчө кандай китептер? Ошол мисалы илимий сапарга чыкса, жаңы акыркы чыккан диний чечим фатвалардын топтому менен бир таанышат эле. Анан экинчи кезекте кыргыз адабият классикасындагы акыркы чыккан экземпляр нускалардан сөзсүз көз кыдыратып окуп, кабардар болуп, маалымат алып турат эле да. Ушул үч элес кыскача Чубак устазыбыздын китепкө экендигинин далили болуп эсептелет. Устазга берилген белектердин эң өзүнө жагымдуу күчтүүсү китеп десек болобу, башкалардан келген белек? Адашпайбыз. Анткени буга бир аргумент далил бар. Раматылык Чубак устаз менен биз устаз шакирт болуп, убакыттан пайдаланып эскере кетели. Ушул устазыбыздын жанында бизден бөлөк дагы өтө мыкты, дилгир, өтө чыган шакирттер бар. Мисалы Турдалиев, Белек, кийинки кезектерде ушул кишилерден да интервью алсаңыздар жакшы болот. Тургуналы, Тариел Дамылла, аябай көп шакирттери бар. Анан албетте Улан мырзабыздын эмгеги. Ал өзүнчө чоң бир бай тема да. Анан биз бул жерден илимий сапарыбыз аякталып, устаздын көрсөтмөсү менен Египетке сапар алганда, устаз менен көбүнчө менин жеке байланышым устазга китеп салып ийүү кызматы болчу. Устазды кантип сүйүндүрөт элем? Шакирт катары, окуучу катары устаздын баласындай болдук. Эң жүрөгүн сүйүнчкө батырган нерсе Ханафи мазхабында, Матуриди акыйдасында, ислам чөйрөсүндөгү биздин нукта эң баалуу, эми басылып сыясы кургай элек китептерди салганда устаз ушунчалык батасын берет эле. Эч качан кор болбо, бирөөгө зар болбо, өркүнүң өссүн, Кудайым имам Абу Ханифа рахимахуллахта илим берсин деп китеп соога кылганда аябай сүйүнөт эле да. Окуяны байлай кетели, уруксат этсеңиз. Абдусалам Шаннар деп Суриядан азыр Египетке келген мыкты Ханафи дасыккан аалым устазыбыз бар. Ошо кишинин Хидая деп имам Шейхул Ислам имам Маргынанийдин атактуу эмгегине 4 том эмгек кылып жазып чыккан. Корректировка кылып, эмгек кылып, тахкик кылып. Ошол 4 томдук китепти устазга салганда, устаз ушунчалык сүйүнүптүр. Мына YouTube'да да видеосу бар. Жергиликтүү Кыргызстандын деңгээлиндеги имамдар келип академияны ушул жерде зыярат кылганда, кабар алганда, мына ушул китепти калыс салып ийди, аябай жакшы жазылыптыр. Сүйүндүм деп, сүйүнүчүнө да ашынып койнуна батыра албай, бир ушундай бир ыраазы болгон жери бар да. Демек, ал туура сөз, биз адашпаган болобуз. Устаз китепти канча тилде окучу? Канча тилде окуй алчу эле? Жакшы суроо. Албетте, баягы эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт дегендей, залкарлар баса белгилегендей. Устаздын уникалдуулугу ошо эне тилди 5 колдой мыкты билгендиги. Демек, эне тилинде устаз көп китептерди окуду. Атүгүл көпчүлүктүн көөнүндө мына ушул гана адамдар кыргыз тилинин таламын талашып жүрөт деген пикирди да сындап, жок, чыныгы баатырлар эл көзүнө чыгып баркталбай калган тилге кызмат исенген залкарлар ушул деп, керек болсо ошону да айгинелеп чыгарып берет эле да. Демек, эне тил кыргыз тилинде, андан кийин устаз орус тилинде да окуйт эле. Көпчүлүгү билбеши мүмкүн, бирок орус тилинде кадимкидей окуп маалымат алат эле устаз. Анан үчүнчүсү албетте араб тили. Араб тилин анан илгерки түрки чагатай тилинде да устаздын эмеси бар эле, катсабаты бар эле. Анан перс тилинде канчалык устаздын билими бар, аны биле албадым. Өтө жакын адамдарынан сураш керек. Ошол араб тили, түрки чагатай тили, андан орус тили, кыргыз тили, анан кошуна боордош элдердин тилин устаз жакшы өздөштүргөн эле. Биз устазды көргөндө дайыма сабактардан, суроо жооптон, ушундай төрдө турганын көрүп, биз көзүбүзгө сиңип калган. Интернет булактарынан бир видео көрдүм. Асан ажы менен дозу менен күрөшүп аткан кыска видео бар экен да. Аябай кызык көрүндү бизге башкача көрүндү. Дайыма төрдө отурган адам күрөшүп атса, анан Асан ажы эң жакын дозу мен билгенден. Дагы кандай досторун билесиз? Доско кандай мамилеси? Жалпы достор үчүн. Жакшы суроо болду. Устаздын ошол жакын дос адамдар Асан ажы, Тойгон ажыке жана бир катар жакын адамдары болгон. Мына ошол досторунан Кудай таалам бүгүнкү күндө ыраазы болсун. Устаздын ошол элесин, жаркын элесин сактап, ар дайым ошол устаздын артынан баалуу эбегейси чоң сооптор жөнөтүүгө тырышып аракет кылып жүрүшөт. Кудайым ал эмгектерин кабыл кылсын. Достук маселесинде устаз достук маданиятынын кадырына жетчү. Ушундай айтсак туура болот. Устаз достук маданияттын кадырына толук жетчү, анан достук маданиятка туруп дагы берчү. Жөн эле катарлаш болуп дос болуу бар, бирок достуктун
достукту кастарлап кадырлап анын баркына жетүү бар да. Ошо сиз эскерип аткан Асан ажекебиз менен күрөшүү бул ошол достуктун туу чокусун чагылдырып бере алат. Анткени ушул жерде эл көзүнчө гана сабакта дос болбостон, жашоодо дагы, жашоонун жакшы кездеринде, жашоонун мындай бир жан түйшөлткөн кыйын кезеңдеринде дагы бирге туруп, бирге бөлүшүү билүү бул устаздын адамгерчилик касиеттеринин бири эле. Андан кийин башка эл тааныбаган достору кандай болушу мүмкүн? Эл тааныбаган достордун ичинде, шакирттеринин ичинде жашы бир топ куракка барып калган адамдар бар эле. Ошол адамдар менен достошкону бар. Мисалы ал Жети Дубанадан кезигет, Көлдөн, Жалал Абадтан, Баткенден, Оштон ошол адамдар менен кадимкидей баарлашат эле. Бири мисалы ошол Көлдөн тоң тараптан болуп кетет, Камчы абабыз деп коебуз. Камчы деген байкебиз, агабыз. Мына ошол киши менен жакшы санаалаш дос эле устаз. Кадимкидей ошол үйүнө барып, ал киши Касси мечитине барып, ар дайым устаздын сабагын калтырчу эмес. Ошол адам менен баарлашып, ошол адам менен сыйлашып, мындай жакшы мамиледе жүрүшөт эле ыламада. Бул биринчи мен эскере алганым, экинчиси ушул Жанарбек деген таксыр агабыз бар. Ошол кишинин атасы менен кадимкидей жакшы мамиледе эле. Ал киши раматылык Элмирбек Иманалиев маркумдун, агабыздын, Актаңбай акындын өкүл атасы эле. Анан чубаксыз ошол киши менен Жанарбек таксырыбыздын атасы менен жакшы нак мамиледе эле. Өтө жакын мамиледе болгон, элдин жанын түйшөлткөн суроолор, келечек көйгөйлөр, ой толгоолору менен ошол адамдар менен баарлашат эле да. Ошого окшогон достору көп. Мындайча айтканда, устаздын өзүнө гана илимий тармакта достору болбостон, ар бир чөйрөдө ошол жакшы санаалаш достору бар эле. Али күнгө чейин жакшылык менен эскерип келишет. Сиз китеп берип бир топ жолу сүйүндүм дедиңиз. Китепке абдан сүйүнгөнүн билдик. Жалпы дагы жашоодо эмнелерге көзү толуп сүйүнүп өттү? Ушуларга мен кубандым деп. Устаз раматылык жашоодо көкүрөгүн сүйүнүчкө бөлөп, көөдөнүн толтурган нерселердин бири ошол элге айткан үгүт насааты көзү тирүү кезинде жемишин көргөндүгү болду. Анткени билесиз, кайсы учурларда устазга баягы сыноо катарында эми бул пайгамбарлардын мураскорлору болгондон кийин ар бир адам бул жолдо кыйынчылыктарды башынан, кыйын кезеңдерди басып өтпөй койбойт экен да. Анткени бир эле мелт эле мындай бир майдын үстүндөгүдөй үлпүрөгөн жашоо жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башынан канча мээнет, кыйынчылыктар өттү, бирок көп кыйынчылыктарды ал киши алып кетти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ал кишинин мураскорлор, аалымдар башынан кыйынчылыктарды чыңалуу максатында, жетилүү максатында, такшалуу максатында бул жашоонун көрүнүшү экен. Ошондой сабактардан тыйылып, иши сотко ашып, радиого да чыга албай, сабакты да кенен кесир айта албай калган учурда ошол суроо катары бир 5-6 жаштагы карындашыбыздын суроосу келген. Устаз атасынын айткан сөзү бар экен да, атасы сабакта кийин айтып атат. Ата эмнеге чубак устаз телевидениеден, эфирден чыкпай калды соц тармактан? Мен атайын тахажжуд намазына туруп, ошо балтыр эти быш эле карындаш секелек кызыбыз айтып атат да, тахажжуд намазына туруп, Кудайга жалбарып тилек кылдым, дуа тилек кылдым. Ушул чубак устаз кайрадан сабакка кайтып келсе экен деп. Мына ушул элдин ушундай бир устаздын артында туруп берип, эмгегин баалап, жүрөк менен баарлашканы устаздын купулуна толуп, кадимкидей сүйүнүчтөн көз жашын агызат эле. Кадимкидей агызат эле. Демек, элдин туура нукка түшүп, Кудай менен эсептешип, көкүрөктөрүндө иман баяолоп, ошондой арам жашоону таштап, адал жашоого келгендиги устазды сүйүндүрөт эле. Жекече отуруп калганда, калыс деп ушунду көзүнө жаш имерилип, ушуну эскерет эле. Мисалы, баягы билесиз да, өлкөбүздө тынчтык болсун, стабилдүүлүк болсун, туруктуулук болсун, өйдө ылдый болгон учурларда мародерство күч алып, адамдар анан чубак устазыбыздын сабактарын угуп, себепкер болуп, устаз убагында ушундай уурулукка, кескиликке бардым эле, ушуну кандай кайтарам деп, ошентип кечээ күнү гана каракчылык менен, тоноо менен алек болуп жаткан адамдар тообосуна келип, акыйкатты тан алып, акыйкатка эргешип туруп устаздан кеңеш сурап келгенде, устаз демек Кудай мен аркылуу эктирген эгиндерди оруп атабыз деп, тирүүлүгүндө ошол үзүрүн көргөн себептен кадимкидей сүйүнүчкө толот эле. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай, анан ошол устаздын окуучулары кадимкидей канат алып, байыр алып учуп, кадимкидей эмгек кылып калганда устаз сүйүнгөн ушул.
эл билбеши мүмкүн. Мисалы ошол Белек деген досубуз Египетке барып, акыйда жаатында Ахмад Шариф көптөгөн устаздардан ижаза уруксатын алып, жетишип келип балдарга акыйда жаатында эмгек сиңирип атканда, Тариел деген чоң алым шакирти досубуз Иорданияга барып, Египетке барып, фыкыхты канып окуп, балдарга сабак берип баштаганда, Тургуналы деген шейхибиз мына ушул жерге келип имамчылык кылып, мыкты сабактарды өткөндө, устаз өзгөчө, жалпы эл дагы окуучусу болот да шакирти, бирок өзгөчө ынта коюп, мээрим төгүп сабак берген окуучулары ушундай эмгектерди кылып жатканын көрүп туруп, устаз мындай ыраазы болгон да, эмгегим текке кетпептир деп. Ушул нерселер устазды сүйүнүчкө батырды. Бул дүйнө арман дүйнө, ошо жаш кызчалык кадырын билбегендер көп болду. Теңирчилер чыгып кейитти, элдин аразынан сынап берген суроолор менен анын капа кылышты. Ошол эле биз ишенип жүргөн саясатчылар биздин партиябызга кошул деп $500,000 берип сатып алабыз деген аракеттерге барышты. Ушуларга устаз абдан капа болду. Дагы нелерге капа болду? Өтө мындай маселени кабыргасынан коюп таамай айттыңыз, Аллахым ыраазы болсун. Мен суроого жооп берүүдөн алдын Залкар биздин жазуучусубуз, кыргыздын каймактуу интеллигенти болгон Алык Осмонов атабыздын сөзүн эскергим келип турат да. Ал киши айтат, адамдын, инсан баласынын эңсесинде чек жок, көп нерсе эңсейбиз, бирок азга жетебиз деп. Ошол раматылык асыл баардыгыбыздын аталык даражабызга жеткен чубак устазыбыздын дагы жакшынакай эңсөө, каалоо, ой толгоо, жашоодо жакшы максаттары бар эле. Ошол максаттарды ишке ашырууда жакын адамдары жолтоо болуп, аркасынан көөшүп ап, мындай бир түшүнбөстүк кадамдарга барганда, устаз ошол нерселерге кейип аябай капа болот эле. Жалпы жонун ошол максаттардын ишке ашпай калганына. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы мураскор экендигин далилдеди. Керт башы үчүн кыжаалаттыкка батпастан эл мүдөөсүн актайын деп, элге жакшы бир максаттарды ишке ашырууда ошо жакын адамдары чаап койгондо, кандайдыр бир интрига, ызычууга баягындай баш багып, ошол нерсе капаланты. Анткени адам баласы дос күткөндө, чөйрө күткөндө жармалаш достордон этият болуш керек экен. Муну илгерки сөз баккан аталарыбыз жарма достор деп коет да. Кандай? Көпөлөктөй, күйпөлөктөп жарма достор болуп калган башында. Кийин мына Асан ажы, Тойгон ажылар келди, Алла разы болсун, бирок ошондой жасалма достордун зыянкечтигин устаз көп тартты да менин баамымда. Бул бир. Экинчи, устазды капаланткан нерсе. Өзгөчө бул айтыла турган сөз, устаз бул ааламдан өтөөрдө ойго чөмүлтүп капа кылган нерсеси ушул болгон. Ушунча сөз айтылды. Мына Кудай мен аркылуу айттырды, башка залкар аалымдар аркылуу айттырды. Секетин кетейин, ананайын ушул карапайым кыргыз элинин баксын өткөн дааватчы туугандар канча мээнет кылып аракет кылды. Ошолордун айтканына жеткиргенине карабастан, эмнеге адамдар эми теориядан практика амалга өткөн жок. Ушунча сөз айтылып атат. Неге биз бактылуу боло албай атабыз? Бизге дагы эмне жетишпейт же сурап суроо иретинде эле калып кетиш керекпи деп, ушук аябай жаны түйшөлгөн, капа болгон. Бир, экинчи капа болгону могу диний жамааттардын арасындагы мындай ынтымактын ыдырап, созулуп, бузулушу чоң конфликт, ызычууга алып барып койбосо экен деген кооптонуусу устазды акыркы убакта капа кылып кетти. Мына ушул нерсени баса белгилесек болот. Устаз мындай жөнөкөйлүк себептен бир кандайдыр бир ойлор менен өзү жөнүндө көп мактанып айта берчү эмес да. Анча-мынча суроо келсе керектүү жерин гана айтып калчу эле. Биз башка өлкөдө, чет өлкөдө дүйнөлүк масштабта кандай кадыр баркы бар, эмнелер болгон көбү билбейт Кыргызстан. Сиз билгендериңизден ушул жөнүндө бөлүшсөңүз. Аллах таалам сизден ыраазы болсун. Анткени баягы интервью маселесинде жооп, кызыктуу жооптон дагы маңыздуу нерсе ошол берилген суроонун өтө жүйөлүү, орундуу, маанилүүлүгү өтө зарыл да. Ошон үчүн көзүңүз тирүү кезде Кудай таалам сизди акыйкаттан ажыратпасын, телегейиңизди тегиз кылып, ушул туура жолдо өмүр сүрүп, сапаттуу мусулмандардан болууңузду Кудай насип кылсын. Сизде элдин уулдары көп болсун. Сиздин сурооңузга жооп бере кетсек, биз жогоруда баса белгилегендей, бир нерсени унутпашыбыз керек, көз жазымда калтырбаш керек. Аалымдар бул улуу пайгамбарлардын мураскорлору. Демек, ошол улуу пайгамбарлардын, элчилердин мүнөзүнө жараша шай жүрүшүккө тырышып, далалат кылыш керек болот да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан мактанган эмес. Көп сөздөрүндө ана саййиду валади адам ала фахр. Мисалы Имам Бухари, Имам Муслим алып келген хадистерде ишенимдүү тасдыкталган жол менен
негизи адам атанын урпагынан жалпы тирүү инсандардын ичинде, адам атбайдын ичинде Кудай Таала менин зоболомду бийик кылып, аброюмду арттырган инсанмын, бирок эч качан мактанууга жол жок. Ла тутуруни. Ошол жөөттөр өз пайгамбарыны, жана башка христиандар өз пайгамбарын, Иса пайгамбарды Кудай даражасына көтөргөндөй, мен антип мактабагыла деп, дайыма жөнөкөй даражаны кармачу да. Раматылык Чуба устазыбызга да Кудайым ушундай асыл сапат, касиетти берген экен, жөнөкөйлүк сыпаты. Анткени илим айдыңында мындай эреже бар да. Адам кадыр-баркты, абройду, деңгээлди, даңазаны өзү тилеп сурап албайт. Аны жаратуучу Кудай өзү каалаган татыктуу пендесине оомат катары тапшырып берет да. Демек, ойлойбуз, Кудайым Таалам Чубак устазга ошондой нерсе берди. Муну менен биз чектен ашкан жокпуз. Анткени иманда жакшы аброй менен кайтыш болду. Демек, биз баягы айтсак, ашыра мактагандык болбойт. Анан устаздын Кыргызстан ичиндеги 7 дуананы дүңгүрөткөн даңазасы баарыбызга белгилүү. Кыргызстандан сырткаркы чөлкөмдөгү кадыр-баркын баса белгилесек, Түркия мамлекетине Апчукур устазыбыз менен бир катар аалымдар менен барган кезде дүйнөлүк аалымдардын баягындай кеңешине кошулуп, Орто Азиянын ичинде дүйнөлүк аалымдарга, аларга керек болсо пикир айта турган деңгээлде, жөн эле угуп коюу эмес, пикир билдире тургандай деңгээлде ошол Абдышкүр устазыбыз, анан Чуба устазыбыз пикир бере тургандай деңгээлде аалымдардын кеңешпесине мүчө болуп каттала алды. Бул биринчи нерсе. Экинчи нерсе, кече жакында эле алыскы Ыракы чыгыштан деп айтайын, мунун ичинде көп маселе бар. Ыракы чыгыштан өтө күчтүү деңгээлдеги залкар аалым баш паанек издеп Кыргызстанга келди дагы, бир катар диний мекемелерди кыдырып келип отуруп, ошол адам Чуба устазыбыздын сабагын угуп туруп, бул киши Кудай Таала тараптан жөндөн берилген, чыныгы илимге көзү каныккан залкар аалым экен деп, ал киши да күбөгө өттү да. Андан кийин устазыбыздын атактанкы ошол эле СНГ мамлекетинде Түркия менен чектелбестен, мына бияктагы ошол Дагестан, Татарстан жана башка жерлерде дагы орус тилине которулган баян, сабактардын негизинде алар кадимкидей устазды угушат. Бүгүнкү күнгө чейин устазыбыздын сабагынын, илиминин актуалдуулугу ошол бир туугандарыбыздын арасында актуалдуулугун жоготпой кеңири таркалып келет да. Бул бир. Анан экинчиси, Чубак устаз сабакта айтканы бар эле, Меккеден окуумду ийгиликтүү аяктап Кыргызстанга сапар алууда мага ушундай чоң сунуштар түшкөн. Америка Кошмо Штаттарында белгилүү бир жеринде, штатында ушундай чоң гонорар, айлык менен сабак берүү мүмкүнчүлүгү берилген. Ал жерде мен сабак берүү менен биргеликте англис тилинде оңдоп, дүйнөлүк деңгээлге чыгууга мүмкүнчүлүк болгон, бирок ошончо жыл илимимди мен элимимди кастарлап, элимди, журтумду сүйгөн себептен ошондон баш тартып элим үчүн келгемин дегенинен эле биз багамдасак болот, устаздын илимин, кадырын Кошмо Штаттарында да баалай алган деген сөз да. Анткени адатта сырткы ошол Уммул Куроодо, Аляскарда, Иорданияда кошул ташыл болуп, оомол төкмөл жашоодо ар кайсы тараптан илим окуучулар келет да, ошолор бүтөйүн деп калганда кадрларды санап, мыкты кадрларды алып кетүүгө жандал баштайт да. Демек, устаздын кадырын деңиздин ар жагында да баалап билишкен десек, биз жаңылыша албайбыз. Анан мына кошуна Өзбекстан мамлекетинен да Алижан Кары, бир катар чоң устаздар, ал кишилер муфтилери баа берип атышат. 100 жылда келе турган суроо топтомдоруна устаз өзүнүн 100 жылдык жоопторуну кеңири айтып кетти деп. Бул Өзбекстан мамлекетинен да көбүгө өтүп атат. Анан биз Египетте монголиялык казак бир туугандар бар, Байын өлкө деген жердин. Анан казак бауырлар менен жакшы мамиледебиз, ыламадабыз. А кишилер дагы илимдүүлөрү Чубак устазды кадимкидей эскеришип, эсептешип, урматын жайына коет да. Демек, ошол СНГ мамлекетинде, деңиздин ар жагында, биягы Түркияда, дүйнөдө устаздын дагы илими орду аябай чоң болду. Устаз тамашага абдан жакын эле, ошол эле сиз айткан дүйнөлүк башка аалымдар менен дагы тамашалашып, сүйлөшкөн кездер болгон. Анан башка бир шакирттеринин ушундай эфир жазганын карасам, алар айтат, биз устазга илимден сырткары бир ашыкча нерсе айтканда тартынчубуз дейт да. Сиз шакирти катары сиз кандай сүйлөшчүңүз? Сиз менен тамашалашып бир сүйлөшчү эле, кандай эле ортодо сүйлөшүү мамиле? Кудай Таалам ыраазы болсун. Ошол устаздын мыкты чыган шакирттери, ошол эле Белек Дамылабыз, Тургуналы шейхибиз, Тариел Дамылларыбыз бардыгы кабардар. Устаз минтип коет эле.
ата болсо атанын эрке баласы бар, ошо калыс көк бетирээк дагынан эркерээк деп койгон жери бар эле да. Анткени мунун жөнү устазга ушунчалык баягы жакшы мамиледе болуп турбуз, баарыбыз бирдей эле, тегиз эле. Бирок устазга баягы мээрим артып, ата катары эркелейт элек дагы. Анан кээ бир китептерде, мисалы, бир окуяны айтайын. Биз ислам университетинде окуйт элек дагы. Анан сабак болбой калган учурда устаз анда жаңы келип алгач фатва бөлүмүндө диний чечимдерди, жоопторду чыгарып иштейт эле. Сабак жок болгондо убакытты сарамжалда үнөмдөп, ошол бөлмөгө барып сабак окуп калат элек. Анан сабак болгондо сабакты бүтүрүп туруп анан келип окуйт элек. Устаз ошо тамак ашыбызды, курсагыбызды кампыйтып тойдура, анан өз чөнтөгүнөн, болбосо жарыта турган айлыгы жок, өз чөнтөгүнөн эсебинен тамак аш алып берип, азык курсакты тойгузуп, анан сабак берет эле. Анан ошо кездерде устаз айтат эле, бизге келип бөлмөсүнөн сабак берерде, ушул китеп керек болуп калды, караш керек дегенде, мен устаз менен бир эркелей кеттим да, эркеп. Устаз, ошол китебиңизди мен бөлмөңүздөн көргөм десем, устаз айтып калды. Мен анык билем, ал бөлмөмдү жагы, ал үйдө көк жарда деп калды. Мен айттым, жок устаз, мен сизге таап берем дедим. Эми элесимде, баамымда көргөндөй болуп атам да, элес катан. Анан андай болсо сен таап кел деп бөлмөнүн ачкычын берип калды. Барып издеп таппай бетим кызарып калды. Анан таппай баягы жүнүм бошошуп кыжаалат болуп интип демим сууп келгенин устаз айтат, көрдүңбү дейт. Меккеде ушундай арабтардын жакшы накыл кеби бар. Ахлу Макката адро бишабиха. Бул Меккенин эри, Меккеде анын сайында коктук болотунда эмне болуп атканын алар көбүрөөк билет бизге караганда деген сөзү бар. Көрдүңбү калыс, көкпеттигин коюшуң керек деген бир эркелеткен жери бар да. Анан ушундай бир-эки саам учурларда болот, бирок жалпы жонунан устаз менен болгон мамиле тамаша көйлүккө караганда урматсый ата баланын мамилесине көбүрөөк жакын болчу. Анткени устазды дайыма айтат элем, устаз, сиз диндеги атамсыз дейт элем. Сиз менин диндеги атамсыз. Мунун жөнү бар. Ар бир адамдын 3 атасы болот, өзүнүн кан атасы, ата тек. Андан кийин кайын атасы кызын берип атат да. Ал ата катары урматташ керек. 3-чү караңгылыктан илимдин, ыймандын нуруна бөлөп бапестеп чыгарган диний устат агасы. Кыргызда сөз бар, саяпкер көргөн ат тааныйт, устаз көргөн кат тааныйт дейт. Бул аталык да. Анан устазга ушуну жашоодо Кудайга шүгүр, өкүнүч жок, ушул нерсени билдирет элем да, сезимди ачык айтат элем. Устаз көкпет деп атканы бекер эмес. Устаз, сизди атамдай көрөм деп, кадимкидей ушу унак мамиле болуп, болгон баалуулугубузду устазга берип сүйүүнүгө аракет кылат элек. Ошого сый урмат жагынан арасында 1-2 тамаша болгону менен устаздын астында ата баладай ынак сезим өйдөрөк турчу да бул. Ошол нерсени баса белгилей алам. Ушуга кошумча бир суроо пайда болду. Сиз жаңы сабак өткөндө көп тамаша кошчу эмессиз. Акыркы күндөрү бир аз тамашалар аралашып баратат. Же мен адашып атамбы? Мындай тамаша катары элдин көңүлүн көтөрүп баратасыз. Эмне себептен? Устаздын жолу мененби же? Жакшы суроо бердиңиз. Эми албетте биз ушул турушубузда, ушул деңгээлибизде сабак берүүгө негизи татыксызбыз. Илимде ушундай бир эреже бар. Ар ким өзүнүн алсыздыгын tan алып, өзүнүн колу жеткен нерсе менен алып урушса, анда жашоо небага эле гүлдөп кетмек дейт да. Өзүнүн чегин билсе деген маселе бар. Эми устаз бул ааламдан коштошту, кандайдыр деңгээлде моюнга бир жоопкерчилик жүктөлдү дагы, татыксыз болсок дагы сабак берүүгө туура келип калды да. Баягы чабал өрдөк эр тучат, өрдөк жолдо чулдук бий дегендей, Кудай сактасын, сабак бериш керек болуп калды. Анан ошол учурда көбү мындай кеңеш катары насааттарын айтышты да. Устаздын куйкум тамаша сөздөрү бар эле. Ошо менен жашыруун эмес, элдин жүрөгүн алган. Сиз дагы тамашаны кошуңуз дегенде, чындап ал кезекте биз бышып жетчү элекпиз, азыр деле. Баралына кийин толуп каларбыз Кудайдын жардамы менен, топугу менен. Бирок ошол мага жат сезилчү, анткени бул жерде көкүрөктүү болбосо, жасалма күлдүрүүнү каалабадым да. Жасалма күлдүрүүнү каалабадым, ал окшошпойт деле. Ал Кудайдан берилген чеберчилик, талант болуш керек эле. Анан ошол нерсеге чындап өзүмдү татыксыз сездим. Сабакты берип, көрө көсөм болот, сүйлөй чечем болот деп, эми байкап көрсөм, акырында быйылкы сабактардан муну деле атайлап даярдалбайт экен. Сабактын учурунда ошондой бир көз ирмемдер келет, ошол учурларда тамаша өзү келет экен да көрсө. Раматылык Чубак устазыбызды деле байкап көрсөк, изине сар эсеп салып, башында ушундай сабак берип, бара-бара элдин менталитетин, элдин ойлонуусун, каада салтын, анан элди стресстен, депрессиядан кантип чыгаруу, ушул ыкмаларды билгенден анан куйкум тамашага өткөндө, элдин жүрөгүн кабыл алгандай эле, бул ойлоп калдым, баамдап калдым, замандын учуру менен, талабы менен бара-бара каныгып жете турган нерсе экен деп байкап калдым да. Анан экинчиден Кудайдан да шык керек экен да.
Устазга берилген өмүр Алладан, Алла өзү жаратат, өзү алат. Эгер Алла дагы өмүр берип, устаз бар болгондо, сиз эң актуалдуу азыркы биздин илим ала турган жолубуз суроо жоопко качан чыкмак элеңиз? Эгер устаз болгондо. Жакшы суроо бердиңиз. Албетте Кудайым буйрса, бул интервьюну илим алкагында илим окуган адамдар да көрөт. Илим айдыңында ушундай эреже бар. Баягы эми албетте эгер деген айтылынбайт. Бирок сиз баягы болуп калса деген жакшы маанини түшүнөбүз да биз. Муну ар бир маселени туура өңүттөн караганды үйрөнүшүбүз керек. Илимде албетте антип айтылынбайт. Эгерде же ушундай болгондо дебегиле шайтандын эшигин, дарбазасын ачып, ага мүмкүнчүлүк бересиңер дейт. Ал жааттан туура эмес. А бирок мындай бир ушундай болуп калганда кандай болот эле, баягы сөз бар го. Бүгүн сиздин каалгаңызды такылдатып, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип калганда кандай абалда болосуз деген өңүттөн карайлы бул суроону. Ошол өңүттөн өйүздөн караганда, Чубак устаз тирүү болгондо эч кимибиздин ооз ачып бир сөздү айтууга дай албайт элек. Бул кастарлуу акыйкат. Анткени Раматылык Чубак устаздын өзүнүн сөзү бар. Эгерде бүгүнкү күндө Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирилип же көзү тирүү болгондо бүткүл китептеримди өрттөп салып, 7 тоннадан ашык китебимди бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көлөкөсүнө жалынып жүрөт элем дейт. Көлөкөсүнө жалынып деген өтмө мааниде көлөкөсүнө ээрчип, эри шаркак болуп калбай жүрөт элем деген сөзү бар. Буга далил Раматылык Чубак устазыбыз көзү тирүү кезинде мына Улан мырза алтын асыл адамыбыз дагы билет, кыйын инсаныбыз сабакка чыкпайт элек да. Такыр сабакка чыкпайт элек. Качан гана устаз арасында жума хутба кылып туруп чык дегенде гана ошондо да тартынып, өзүбүздүн ыңгайсы сезип, аран гана кадам шилтеп барат элек. Болбосо айбыгып, устаздын илимин сыйлап, анан бул жерде адепти катуу кармайт элек. Анан качан гана устаз дасыгып көңгүлө, качан мен жалгыз жетишем, мен билгениңерди акырын айткыла, катасын өзүм оңдоп турамын, ошентип бара-бара бышасыңар деп, балким бир тараптан устаздын көрөгөчтүгү да. Келечекке даярдап, өзүнүн ошол өмүрүнүн аз калганын, мурда кенен шараккан суудай болсо тамчылап калганын туюп сезгендей, бизди акыркы убакта даярдап, каныгып көңгүлө деп, Египетте биз асхар үнүн негиздеп, балдар негиздеп, ошондо сабакка чыгып баштаганда устаз туура эле сынын айткан, көз карашын айткан, анан ошондон баштап кийинчерээк эле чыктык. А устаз азыр тирүү болгондо биз бул нерсеге дая албайт элек. Эмнеге деген суроо бар кошумча. Раматылык Чубак устаз бая Золотая середина, алтын ортолукту кармап берген да. Ар кыл жамааттардын ортосундагы ынтымакты кармап берген. Анан ошол учурда динди диндар чөйрөк эле эмес, коомдун калың катмарынын баарына эсептеше тургандай абалга жеткизген. Үчүнчү тараптан молдо чөйрөсүнүн диний агартуучулардын аброюн көтөрүп кетти. Анан төртүнчү себептен илимий цензуранын тагын жакшы кармап турган. А устаз бул ааламдан өткөндөн кийин өтө тилекке каршы, мен муну үшкүрүп айтайын, өтө тилекке каршы. Казак туугандар, бабырлар айткандай, өкүнүчкө орой тилекке каршы. Алы жеткен адам дагы, алы жетпеген адам дагы биз ички жан дүйнөсүнө кийлигише албайбыз. Суроо жоопко чыгып, динибиздин тилекке каршы муну туура кабыл алсын, ашмалтайын чыгарып атат да. Ашмалтайын чыгарып атат. Бул суроо жоопко чыгуу же эл менен эсептешип үгүт насаат айтуу, мен ага деле кайра баса белгилейм, татыксызмын, бул актануу сөз эмес. Биз дагы деле илим талап кылуучубуз, бирок бул 100дө 1 эмес, 100дө 1дин колунан келе турган кыйын иш да. Ошон үчүн бул өтө опурталдуу нерсе болуп атат. Ал нерсеге биз даамдай албайт элек. Ошон үчүн динибиз туура калыпта сакталды. Ошон үчүн динибиз келекке болгон жок, шылдың болгон жок. Азыр тилекке каршы популизм көбүрөөк болуп кетип атат да, рыякорчулук. Тилекке каршы жаштар тез эле жарк этип жылдыз болгусу келип атат дагы. Суроо жоопко татыксыз болсо да эрте шашып калып атат. Илимде эреже бар. Манистаджала шей'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Толук бышып, баралына жетип толмоюнча бир макомго жетсе, ошонун жазасы жамандык шумдугу катары ошонун берекесинен куржалак кылат дейт. Ошого жаш илим окуучуларга, алардын арасында өзүм да бармын, жалпыбызга ошол сураныч катары айтайын, тез эле жарк этүүгө кызыкпасак, анан бирөөлөрдү жамандап ошонун эсебинен биз жетпесек. Мисалы Кыргызда залкар аалымдар бар. Садыкас устазыбыз, Абчүкүр устазыбыз, Бактияр Ажы Дамылда, Максат Дамылдабыз, мынакей Олжобай акебиз мыкты инсан, Белек Дамылдабыз, Мирсот аке, көп аалымдар бар. Ошол аалымдарды кадырлап, кастарлап, алар менен атаандашпай, алардан өзүбүздү кыйын сезбей, алардын урматын, илимин жайына коюп, ошолорго мүмкүнчүлүк берсек, кийин бара-бара сизге да мүмкүнчүлүк жетет, ошондо сапаттуу болмок эле да.
Бирок азыр бир нерсе десең эркин заман, айтсаң таарынышат. Айтыш өтө кыйын. Устаз аз өмүрдө бир тоодой салмак, бир баа жеткиз эмгектер жасап кетти. Дагы Кудай буйруза мен ушундай нерселер жасайт элем деген максаттарынан эмнелер ишке ашпай калды? Эң жакшы суроо. Эң жакшы суроо. Анткени көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан суроо ушул болуш керек да. Раматулык Чубак устаз жеке отурганда мынтип айтат эле. Менин келечектеги иш мерчем, планды ошентип которулат да. Келечектеги жакшы жаркын иш мерчемим ушундай бир чоң академия болсо, ошол академияда дүйнөлүк деңгээлдеги мыкты аалымдарды топтоп ушул жерге сабак берсек дейт. Мындайча айтканда, Кыргызстанды илимий борборго айлантуу максаты бар эле. Устаз аста-секин астейдил кадамдарга бара жаткан болчу да. Биз отурган ушул касиеттүү академиядагы касиеттүү чындап эле. Алланын үйү болгондой касиет болот. Касиет академия алгачкы кадамдарынын бири эле. Дүйнөлүк деңгээлде ошол кыргызга дүйнөлүк шыбага уюткуну ушул жерге топтоп келип, илимдердин дөшас академияга айлантыш максаты бар эле. Мисалы, ошол эле Мадинадагы устазыбыз Саид Багдаш устазды алып келүү, Иорданиядагы доктор Салах устазыбызды алып келүү, Египеттеги бир катар дүйнөнүн кыйындарын, дөшаларын алып келип, алардын илимин, уюткусун, рызкысын, кут берекесин эл алып калса деген агартуу жакшы ниети бар эле. Ошого бара жаткан эле чоң мүмкүнчүлүктөр эле. Бул биринчи устаздын арман кылган тилек максаттарынын бири. Экинчиси, устаз айтат эле, Көкчарды үйүндө сабак кылганда бир нерсени кыстарсам уруксат бересизби? Көрөрмандар, сиздер да туура түшүнүңүздөр, анткени бул эфир азыр толкундануунун негизинде болуп атат да. Элестин. Көкчарда сабак кылганда дегенде жеңебиздин Ополтоодо эмгегин эскербей койсок, азыр бул жерге отурганга анда такыр эле бизге мүмкүн эмес. Сабактан алдын ошол жеңебиз даарат менен кадимкидей ушундай катуу ыхлас менен бизге ушундай сонун тамактарды жасап берип туруп, андан кийин көңүлүбүз жайына толгондо гана сабак берет эле да устаз. Анан ушул жерде сабак өтүүбүзгө да жеңебиздин салымы чоң, Аллах таалам ыраазы болсун. Эми жана суроону узап кетели. Чубак устазыбыздын чоң максаттарынын бири Көкчарда жекече шакирттери, окуучулары менен сабак кылганда мындай деп болжойт эле да, арзуу болот эле. Мына, сен калыс көлгө барсаң, чоң аалым болуп, жетилип, сен Тариел Ошко барсаң, сен Белек Таласка барсаң, ушундай деп балдарды айтып, сен Тургуналы Аксыга, Жалалабадка барсаң, 7 дубанга 7 шакиртим жайылсаңар канат байлап, ошол жердин жергиликтүү илимдеги көңсөөсүн кандырып, адамдардын мүдөөсүн актап, адал арам маселесин жайына коюп колдон келишинче. Анан чечилбеген маселени чоң регион Бишкекте топтолуп туруп, Бишкекте чечип туруп, ушинтип 7 областка эмгек кылсак деген устаздын жакшы максаты бар эле. Бул экинчи чоң максаттар. Үчүнчү максаты, устаз муну бизге көп айтат эле. Азыр муфтиятта бул колго алындуу жокпу, кабарым жок. Мен четте жүрөм, ошон үчүн бир нерсе дей албайм. Нике маселесинде атайын сертификат алып туруп, илимден өткөн, сынактан өткөн адамдар гана официалдуу нике кыйып, нике маселесине аябай көңүл бурса деген маселеси бар. Мисалы, устаз менен матынын дагы, түшүндүрмөсүн дагы, негизги текстти анын түшүндүрмөсүн дагы 2 рет окуп чыктык. Мухаммад Кодри Баша деген аалымдын Ал-Ахвалу Шахсия нике маселеси. Баягы жаштарды ынандырып, сөйкө салып, көргөндөн баштап, кайтыш болуп, мурастарын бөлгөн маселеге чейинки темадагы илимди окутуп туруп, ошону кыргызчалап, ошонун аттестациясынан сынактан өткөн гана адамдарды нике кыйдырсак, башаламандыкка жол берилбейт. Бул талак маселеси жайыла коюлат, нике маселесинде адамдар талакты жеңил санабайт деп Кыргызстанда чоң көйгөйлөргө чекит коюу маселесин устаз караган эле. Ошондой чоң максаттар бар. Жеке шакирт катары сизге кандай насааттарды айтты? Жалпыбызга насааты көп уктук, жеке сизге. Илимдегисин айтайын, андан кийин чоңураак максаттагын айтайын. Илим өзү чоң нерсе. Илимдеги анан жалпы жашоодогу насаатын айталы. Илимде айтканы калыс, ар дайым маселени китепке така дейт эле шакирттерине. Бир маселени айтканда колдон келишинче жакшы, мыкты даяргерчилик көргүнүң, даярдангын сабакка. Анан кийин маселени китепке така. Өзгөчө Орто Азиядагы аалымдар этибарга алынган ошол эле Имам Маргинани Шейхулислам Хидаясы, Шархул Уқая, Садр Шария, Ал-Акбардын, Таджу Шария, Бурханеттин, ошондой чоң-чоң китептерге такап, айтсаң эч качан шерменде да болбойсуң, уят болбойсуң. Анан окуучуларыңа маани бер.
сабак бергенде эптеп эле үстүртөдөн сыйпалап өтпөгүн, эртең алардын ичинен каныккан аалым чыкканда сенин катаң билинсе, устаз ушундай болгон турбайбы дебесин деп, илимий аманатка кыянат кылба деген. Анан жалпы жашоодогу максаттарынын бири мындай болгон: калыс, ден соолугуңа маани бер. Мен ушул ден соолугума маани бере албай атам. Анткени сен өлүп калсаң, аалым же башка өлүп калды деп айтат. Бирок өзүңдүн үй бүлөңө, анан ошончо алган илим кор болуп, ачылбай эле каптын ичинде калып кетпесин деп устаз ден соолукка катуу насихат бергени бар да. Анткени өзү ошол жүрөк жаатында ооруп жатканына карабай, катуу ооруп келгенимде Египеттен кош алып жүрүп, мыкты адамдарга жолуктуруп, ушул насаатын баса белгилегени бар эле. Анан үчүнчүсү, жашоодо өмүр сүргөндө орто бол, эл асты болсоң сөз тиет, көз тиет, эл арты болсоң сөз тиет, орто болуп, интригага чагылбастан ушул илим менен жашап өт дейт эле. Анан далил кылып айтат эле окуя катары. Мына ушул Раматылык Абдусаттар деген чоң дамылда өткөн. Кыргызстандын муфтилеринин тизмегинде дагы бар. Өтө залкыр аалымда сыймыктанабыз. Абдусаттар дамылда устат, аалым кишинин бир дагы шакирти туура эмес жамаатка кирип, элди мындай бүлгүнгө баштап, туура эмес жүргөнүн көрбөдүм. Силердин да ошондой болушуңарды каалайм деп, бир чети керээси дагы, бир чети насаат, үмүт артып дагы айткан сөздөрү бар эле да. Устазды шакирти катары сиз жакшы билесиз. Сизден жакшыраак билет деп бирөөнү мен айта албайм, жакшы билбейм. Устаздын эл билбеген бир кеңири өзгөчөлүктөрүн айтсаңыз. Кудай таалам ыраазы болсун. Албетте бул жерде азыр сиз менен дидарлашып, баарлашып отуруп, мен дегенден алыс болоюн, анткени устаздын дагы көп шакирттери бар. Кудайым ыраазы болсун, алардын эмгегин, жакшылыгын сөзсүз баса белгилеп кетебиз. Анан сиз уруксат берсеңиз, уюлдук телефондон окуп берсем болобу? Анткени сиз менен ошол бүгүнкү жолугушууну, дилмаекти мерчемдегенден баштап, ошол ой толгоо кылып бир канча күн жазып топтогонго аракет кылдым да. Анткени ойлогон көкүрөктөгү ойду качан калем менен жаза билген да гана иреттүү, тартиптүү болот экен да. Көрөрмандар дагы туура түшүнсүн. Биринчи, муну окуштан алдын эл кеңири тааныбаган деп айталы, билиши мүмкүн, бирок кеңири тааныбаган устаздын жакшы касиет мүнөздөрүнүн бири, устаз адамдын, мусулман дин деп айталы, мусулмандык потенциалды ача билүү жөндөмүн ээ болгон. Кандайча? Мусулмандык потенциалды ача билүү дегени, устаздын сабагына илимдүүлөр эмес, карапайым калк да келип катышчу эле да сабагына. Ошол катташып сабагын калтырбаган карапайым адамдар дагы ушул суроону издеп келгиле дегенде, балким медреседе 5 жыл окуган адам таба албай калса бала, ошол сабагын үзбөй катташкан бала ошону фиктин калыбы анда калыптанып, эрежеси сиңип, ошону кадимкидей жооп берсе туура чыга турган даражага жеткен да. Демек, бул илимдин потенциалын, мусулмандык көрөгүш потенциалды устаз ача билди десек, муну жаңылышпайбыз. Устаз айтат эле, аалым болуш үчүн 20 жыл шарт эмес, туура багытта, түз тартипте 5-6 жыл окуса, эми аалым болуп кетпейт го, бирок илимге көз ачылып каныгып калат эле деген адамдык потенциалды ачуу бир жөндөмү бар эле да. Андан кийинки 10 нерсени айтып берсем, биринчи, устаздын уникалдуулугу жана Кудай тартуулаган өзгөчө сыпат касиеттери. Биринчи, акыйкатты терең астарлап изденип, тапкан соң ага бекем тургандыгы. Жашоодо ар бир адам көөдөнү менен акыйкатты туюп билет, бирок нафсиси кош көңүл болуп ээрчибейт, же андасанда илең сараң таштап коет. Туйган акыйкатты, билген акыйкатты бекем кармануу бул асылдардын иши экен да. Устаз ошону карманат эле. Экинчи, жүрөктөн оргуштап чыккан ыхластуулугу. Адамды дайыма илимде, иманда, исламда ушундай, адамды төө ашуудан, сыноодон эмне аштырып өткөрөт? Адамдын ыхластуулугу. Жок, барда дагы, жокто дагы, барга көппөй, жокто чөкпөй, ыхластуулук коштолсо, ошол иман жана ыхластуу кошканат менен адам көккө жетет да. Көпчүлүк ийгиликти багындырат. Үчүнчү кезекте, элдин калың тобунан каада күтүп өзгөчөлөнүп бөлүнбөстөн, бирге камыр жумур болуп, карапайым жөнөкөй болгондугу. Мисалы, көп илимий сапарга, даватка, илимди таркатып чыкканда устаз, канча деген мындай бир асман башындагы унааларды сунуштаганда, устаз жөнөкөй өлгүдө унааларга отуруп, ушул жөнөкөйлүк мага жакшыраак. Адамдар дагы эмне дейт, анан өзүм да көбөп кетпейин деп жөнөкөйлүктү тандайт эле да. Анан ушул бизге сабак болуш керек. Ушул бизге сабак болуш керек. Чыныгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үлгү, бирок ушул да сабак болуш керек. Канча деген адамдар өтө чоң, ири өлчөмдө
жашыруун садака жардам бергенде устаз кой деп кабыл албайт эле. Достор айтышат, араңдан зорго эң мыкты үлгүдөгү унаасы бул Toyota RAV4 болду дагы, аны да араңдан зорго зордоп жүрүп алып беришти. Демек устаз мындай карапайымдуулукту туу тутуп жашайт эле да. Бул ошол сыпаты. Ошол сыпаты. Андан кийин төртүнчүсү дин жаатында акыркы жылдарда болуп көрбөгөн эбегейсиз тарыхый өзгөрүштөрдү, реформаларды жасай алгандыгы. Катардагы аалым болуш бул дагы оңой эмес, канча жыл мээнет кылат. Бирок катардан суурулуп чыгып, алдыңкы сапта туура өзгөрүштөрдү жасай билгендиги бул чоң эрдик болду. Мисалы, ошол эле молдолордун аброюн арттырды. Айтат эле го устаз баягы куйкум тамашага салып, артист келсе көөдөрүңдү булгап кете тургандай болсо, жаңы кытыраган $500 чыгарасың, жашооңду өмүр бою адалдап берип аткан молдекеге 1000 жыртылып калган сомуңду ара көрбөйсүң деп молдолордун аброюн көтөрүп кетти. Анан ушуну баса белгилейин, устаз илим этикасын, илим билимдин маданиятын бизге калыптандырды десек адашпайбыз. Кандайча? Адамдар илимдүү, билимдүү болушту аябай жеңил көрүп, 1-2 жылда эле аалым болуп, жетик болуп кетем деп ойлошот эле. Жок, бир канча убакыт керек, мунун усул тартиби бар деп ошол жаатта да маданиятты калыптады да. Кийинки 5-нчи нерсе, бул өтө зарыл, тил маданиятындагы ат көтөрө алгыс албан эмгеги. Ошон үчүн мына Чыңгыз Айтматов, Залкар жазуучунун карындашы, жакыны дагы эжебиз, апабыз устазды аябай сыйлайт эле. Ошол эле бейөкмөт уюмдар бар го. Бейөкмөт уюмдар канча устазга асылса дагы, жашыруун абалды устаз эмне дейт экен деп кулак түрүп, угуп, кандайдыр деңгээлде жактырышат эле. Бая мындай жүздөшө келгенде тана албаса дагы, кадимкидей устазды муюп угуп баалашат эле да. Молдолордун кадырын башкаларга дагы көрсөтө билди ошол тил маданиятынан. Муну эскербесек болбойт. Мамлекеттин өнүгүшүнө, өркүндөшүнө кошкон зор салымы чоң. Анткени акыркы мынакей төңкөрүштө дагы эч бир адамдардын жеке мүлктөрү, мамлекеттин мүлктөрү да кыйроого дейре учураган жок. Бул дагы болсо ошол салымдын ичинде Чубак устаздын салымын баса белгилесек болот да. Адамдардын түшүнүгү өзгөрдү. Анан караңыз, жашоого адал арам түшүнүгүн кенен жайылтканы, ар бир сфера чөйрөдө туруп бактылуу болуу мүмкүн экендигин далилдеди да. Мисалы, буга чейин устаздын сабактарына жана бир катар аалымдардын дааваттын салымынан алдын, адамдар ойлогон милиция кызматына барууну, улуттук коопсуздук кызматына барууну, дарыгер болууну, чек арачы, солдат болууну адамдар жаман кесип катары көргөн да ал нерсени. Анан бир чети дагы бар, коррупцияга оролуп калган себептен жаман деп элестетишкен. Устаз келди дагы, сиз улуттук коопсуздук кызматын өтөп жатып, сиз чек араны кайтарып жатып, сиз дарыгер, сиз бизнесмен болуп жатып да Кудайдын ыраачылыгына жетсеңиз болот деп туура баягы түшүнүктү жайып кетти да устаз. Кийинкиси мына ошол устаздын бара-бара ар тараптан бышып жетилип, баралына толуп, аталык бир макомуна жетишкендиги болду да. Анткени ошол устаз баягы сынган кылышта эскерилгендей Нүзүпби аталык кылгандай коомдун бир атасынын ордуна чыкты да. Ар бир тармактагы таасирдүү адамдар устаздын астынан өтүп пикири менен мындай эсептешишке туура келип калды деген сөз да. Бул оңой олтоң иш эмес, баарына эле бериле турган бир кадыр барк эмес да бул. 7-нчи нерсе, элдин жүгүн көтөрүп, алардын көйгөйлөрүн баарынан биринчи кое билген айкөлдүгү. Кыргыздан чыккан акелер чыккан, ошонун бири Мойтеке мындай дейт: кечиримдин жеткен чеги айкөлдүк болот дейт. Ошон үчүн Манас атабызга айкөл деген лакапты ыйгарышкан да. Кечиримдин жеткен чеги айкөлдүк болот, ошол устазда айкөлдүк сыпат бар болгон да. Ушул жерден Раматылык Чубак устазыбыздын асыл сыпатын илгери өткөн Шабдан Баатыр атабыздын мүнөзүнө ылайыктасак болот экен да. Кишилердики пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мүнөзүнөн алынган доргуштап. Баягы өлүм төшөгүндө жатканда 7 дубанын башчылары келип, ата өлсө анын артында сөз барып калат деп сөз угуп кетели, насаат керез угалы деп келгенде, биз деле башчы болдук, журт бийледик, журт башкардык, сиз жеткен деңгээлге чыга албадык, сыр эмнеде экен төркүнү дегенде 3 нерсеге аракет кылып тырыштым дейт. Биринчиси, аябай эч кимдин көөнүнө тийип көңүлүн калтырбадым. Экинчиси, кечиримдүү болдум. Ушундай бир мүмкүнчүлүк болуп турганда да өчө албадым, кеге албадым. Үчүнчүсү, ала жипти аттап, никени кордоп, зинага барбадым деген сөзү бар да. Чубак устаздын да бул жерде айтып атканы ошол элдин жүгүн көтөрүп, алардын көйгөйүн биринчи койгону. Устаз айтат, сиз окуя дебедиңизби колдон келишинче. Муфтиятта иштеп жүрүп, үйүмө барсам, бир күнү балам Абдулла дейт, Абдулла инибизден Кудайым ыраазы болсун, мыкты бала, келечектен үмүттөндүрөт. Акырын кат жазып таштап коюптур дейт. Ата,
мен дагы элдердин баласындай сизден ата мээримин көрүп, аталык кеңештерди угуп, жаныңызда эркеп жүрүп, мен дагы балалыгымды чыгарып, астыңызда эркелегим келет деп дай албай, айта албай, катка жазып таштап коюптур дейт да. Ошону угуп аябай ыйладым дейт. Өткөндө дагы ушул жерде 2 күн мурда сабак өтүп үйгө бардым. Египеттен келгенде биздин убакыт кыска да, колдон келишинче элдин көйгөйүн чечүүгө аракет кылайын деп чыккандан кийин дагы 1,5 саат, 1 саат, кээде 2 саатка жакын адамдардын маселесин чечүүгө туура келип калат да. Анан кечирээк болуп калды да, Заряга, Новопавловка үйүмө барсам, балам 2 кызымдан кийинки балам 2,5 жашта уктап жаткан экен. Көрүп алып мен да көзүмө жаш алдым да. Балам, сен жашсың, бирок ошо убагында келип сага мээрим төгө албаган үчүн сен мени кечир. Бул азыр элдин жүгү. Кудайым өмүр берип Египетке кайтып барсак жаныңда болом, балам. Азыр мен туура түшүнүп тур деп баламдын жаны менен сүйлөштүм да. Анткени эч качан биз кандай жумушту аркаласак дагы үй бүлөнүн кадырын жайына коюш керек. Үй бүлөнүн астында биздин аталык милдет, аялыбыздын астында күйөөлүк милдет, ата-эненин астында уулдук милдет, бул эч качан жоюлбайт, бул турат. Анан устаздын ошондой элдин жүгүн алдын койгону башка. Экинчи бир окуяны эскерейин. Көзүм менен көргөн ушул. Устаз фатва бөлүмүндө муфтиятта, эски муфтияттын имарасында кээ бир маселелерди жооп берип калганда, оор маселелер келгенде, устаз оор маселе келгенде, ошону китептеринен издеш үчүн үйүнө барбай, ошол жерде түн өткөрүп, ошол маселелерди издеп, эрте сүйүнүп, анан жанагындай редактировать этип жазып коет эле да. Маселенин жообун жандырмагын табыш үчүн ошол жерде түнөп калган кездери дагы бар эле. 8-чи маселе баягы устаздын эл билбеген уникалдуулугу, касиети. Аял затынын тегиз мээримдүү, мен атасынын ордуна агасы дегенди тандадым, анткени жогоруда атасы келди. Аял затынын тегиз мээримдүү агасы эле. Аял зат адатта атасын айта албайт, айтса күйөөсү менен ажыраштырып коюшу мүмкүн. Кимге барат? Агасы менен кеңешет да. Устаз аял затын ошондой боор тарткан, мээрим баскан агасы эле. Баардык устазга даттанат эле. Анан устаз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин керек болсо мен дайыма сабакта айтам, биз керек болсо арак ичкен адамдан дагы дуа алуудан жийиркенбешибиз керек. Анткени эмне себептен ал аракеч болуп кетти, биз билбейбиз. Балким анын башына түшкөн көйгөй, сыноо бизге келсе, Кудай сактасын, динден деле чыгып кетиши мүмкүн башка бирөөлөр. Ошон үчүн ал адамды дагы жээребей, жакшы дуа тилек болсо омин деп койгон Кудайга жагат. Ошондой эле турмушта денесин сатып дебеш керек. Адашып жүргөн, түшүнө албай жашоонун зардабын чегип аткан аялдар дагы бул жашоодон өткөндө эми бизди ким коргойт деп ыйлаганы бар да. Айтышты ушул Россиядан башкадан, эми бизди ким коргойт деп ошол агасын жоготкондой бир оор абалга, туңгуюкка кептелгендери бар да. 9-чу устазыбыздын өзгөчөлүгү кыска убакытта болуп көрбөгөндөй чыйрактыгы, көсөмдүгү жана даанакер ойчулдугу да. Устаз 8 жыл, 9 жыл Меккеде илим алса, 1 жылдай жүрсө, 7-8 жыл сабак берсе жалпы элге, кыска убакытта чыйралып, торолуп, баралына жетишкендиги Кудайдын берген көмөгү, анан устаздын дагы аракети да. Биздин азыр ошондой дарага жетиш үчүн канча убакыт талап кылынып атат да. Бул устаздын өзгөчө уникалдуулугу. 10-чусу бүтүндөй молдо чөйрөсүнүн кадырын, кадимкидей кадырес аброюн арттырып бийик деңгээлге көтөргөнү, кыска жана нуска маңыздуу таза өмүр сүргөндүгү, Кудай берген тандоону туура тандай билгендиги, оомол төкмөл бул турмушта кадыр баркка манчыркап кетпей, бир калыпты төгүлбөй сактай билгендиги. Анан акырында айтарым, жакшынын өлүмү тирүүнүн өмүрү экен да. Жакшынын өлүмү тирүүнүн өмүрү экен. Устаз өлүмүнөн кийин дагы аалымдардын урматын жайына коюу деген нерсени эскертип кетти да адамдарга. Сиздин ыр жазганыңызды билебиз. Ушуга улай эле мүмкүнчүлүк болсо, устазга ыр арнап бере аласызбы? Сизди ыр чыгарганыңызды угуп жүрөбүз. Эми акындар кечирип турсун мени, капа болбой турсун. Биз эми аракет кылып атабыз ошол жолдо, анткени мындай бир адамда ошондой кээ бир учурларда абалдарды көргөндө ошол нерсе кичине ойгонот экен да, анан аракет кылыш керек. Чындыгында ак таңдай калемгер акындардын астынан өтүп шакирттишибиз керек ал жакта. Ошон үчүн сиздердин уруксатыңыздар менен аракет кылалы. Негизи Чубак устазга арналган ыр аябай чоң. Кудайым буйрса биз кеткенче дагы бир эфир кылсак аны ошондо окуп берейин. Азыр уруксат берсеңиз, Чубак устазыбызга байланышы бар, устазыбыз жоктоп, туура сөзүн айтып, күйгөн, жан кейиткен Элбирбек Иманалиев раматылыктын 2 сап ыры бар эле. Ошого өткөндө Египетте кошуп
кошкон уланткан ырым бар эле да. Макул десеңиз ошону окуп берейин. Анткени ал сөзсүз Чубак устазга тиешеси бар. Устаз ал адамды кадырлайт эле. Египетте 3-4 аялдын кыргыз китапканасы бар. Кыргызстандан атайын балдар мээнет кылып, аракет кылып, китептерди топтоп атат. Кудайым ыраазы болсун. Анан ошол Элмирбек Иманалиев маркумдун элесине агабыздын арналган китеби чыгыптыр да, ошол 2 сабын окуп калдым да. Мындай деген экен ал киши. Ичип алган мас жаман, иштебеген баш жаман деп. Ошого колдон келишинче уланттым. Кек сактаган кас жаман, сүт кору берген аш жаман. Сырыңды билген жат жаман, ыймансыз өткөн карт жаман. Бир жылда билип бардыгын, биларман болгон бат жаман. Аброюң төгүп кашыңда, мүнөзү чунак корс жаман. Жакшы күндө жаныңда, кыйында саткан дос жаман. Шерменде болгон кор жаман, тууганын казган ор жаман. Жетимдик жаман чортаман, тез байыган зор жаман. Тебелеп жерге намысың, сүрөбөгөн жуп жаман. Бөлүшүп бирге кайгысын, сүйөбөгөн журт жаман. Куп жарашкан кийимге, көрүп бербеген кур жаман. Баам парасат болбосо, мойнунан илген тур жаман. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өтөлбөгөн ант жаман. Душманга сырын алдырып, өзүңдөн чыккан жат жаман. Аял затка ар жакшы, күйүмдүү келген эр жакшы. Арамдан жыйган дүйнөдөн, адалдан аккан тер жакшы деп бир аз аракет кылдык эле. Аллах разы болсун. Устазга Куран түшүрүү маселесин айтсаңыз, Куран түшүрүү маселеси кандай? Кудай таалам сиздин баам парасатыңызга, сиздин ушул тобуңузга, ушул жетектеп аткан ишиңизге берекесин берсин. Анткени бул ошол устазга болгон урмат-сыйдан кабар берип турат да бул суроо. Көптөн бери эле биз Египетте ошол окуучуларыбыз бар, санаалаш досторубуз бар, ошолордон тиленип, өтүнүп бир Куран хатым түшүрүп турган жакшы бир саамалыгыбыз бар. Ошол бир Куран хатым Фатихадан Нас сүрөсүнө чейин 30 пара толук окулунган, даяр турган, сыясы кургабастан. Ошол 30 пара Курандын соогун азыр уруксат берсеңиз, ал окулуп даяр бүткөн, түшүрүлгөн хатмы Куран. Ошону устазыбызга арнап дуа кылсак. Амин. О, жараткан телегей тегиз Кудайым, жалынмак бизден, жалгамак өзүңдөн. Ушул ыйык Куран Каримден өзгөчө ушул илим окуп жүргөн, Куран жаттаган, илим окуган, ар дайым даарат менен жүрүүгө тырышкан асыл инсандардын оозунан окулган 30 пара ыйык Куран Каримди, андан пайда болгон, ар бир тамгасынан пайда болгон ажыр соопторду Адам атабыздан Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейин, кыяматка чейин келчү маркум инсандардын баарына багыштадык. Өзгөчө мунун сообун Раматылык Чубак устазыбызга багыштап өттүк жаратканым. Кабыл кыла көр. Устазыбыздын жаткан жерин жайлуу, иманын саламат, топурагын торко кылып, акыр кыяматта бейиштин бийик даражаларынан орун берип, ушул жерде маңдай тескей болуп отургандай, устаз менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен залкар инсандардын катарында маңдай тескей сый зыяпат көрүүнү баарыбызга насип кыл. Устазыбыздын артында калган үй бүлөсү, атасы, жакындары, бир туугандары, уул кыздарына Кудай таалам жашоодон туура багыт бергин, береке пайыз бергин, айыккыс оорулардан сактагын, чырмап келе турган балээлерден алдын алгын. Кудайым баарынан ыраазы болгон, ушул соопторду жеткире көргөн. Амин. Устаз, акыркы суроолор болсун. Устаз дүйнөдөн кош айтышарда акыркы байлашыңыздар кандай болду? Акыркы сөздөр, эмне сөздөр болду? Өзү бир нерсени баса белгилейин. Жакын адамдар менен жүргөндө ошол жакын адам элге көбүрөөк эмгек сиңирип калса экен деп өзүңүз айбыгып артка кетенчиктеп калат экенсиз да. Бул кече жакында эле ушу устазыбыздын жанында жүргөн жакшы адамдар менен, ошол эле Мелис Таксыр, Бекжан жана башка Адилет абалар менен жолугуп устазды эскерип отурдук. Айтат, устаз менен түшкөн бир да сүрөтүбүз жок экен деп. Бул эмнеден кабар берет? Чыныгы жакын адамдардын элеси жүрөктө сакталат. Алар устазды аяп күйүп турат да. Ошол сыңары чындап эле устаз өткөндөн кийин көп статустарга башкага чыгарды, бирок жарытылуу бир деле сүрөт болбоптур, анан ал сүрөт кое турган деле абалда болбодук да, күйүт болду. Устаз менен акыркы баарлашыбыз мына, Кудай акы Кудайым көрүп билип турат. Устаз кайтыш болуудан бир күн алдын экен, бир күн алдын. Устазга баягы жогоруда баса белгиленгендей жаңы Ханафи мазхабта китептер чыкса, сүйүнүп жөнөтөт элем. Ошондо жаңы 3 томдук Имам Абул Баракат Насафи хижраттын 710-жылы кайтыш болгон
Әл-Вафи деген 3 томдық китеби чыккан Дару Рисаладан, басмаканадан. Ошол 3 томдун сүрөтүн жөнөтүп сүйүнчүлөп, устаз жакында кетүүчүлөрдөн, алгачкы кетүүчүлөрдөн саламын деп сүйүнчүлөгөндө, устаз ушундай класс басып, аябай сүйүнүп, бирок ошол жерде үнү каргылданып, дем алуусу кыйын болгону байкалганда, ошол китепти сүйүнчүлөп сизге саламын деп устазга айтып, анан китептин аркасынан устаз, мен апама былтыркы жылы Кыстыл Хинди, ошондой Зайтун, Наливка жана башкаларды алып баргам. Апама байланыштым, апам сизге бир балдар аркылуу жеткирип берет деп, ошону айтып, анан ошол акыркы байланышыбыз болуп калды. Китепти соога кылуу, анан устаздын ден соолугуна камылга көрүү. Анан жарым күнгө жетпей устаздын үзүлгөнүн кабары келди. Биз дагы чубак устаз бар кезде убактысын албайлы деп жакын бара алган жокпуз. Көп нерсе убактысын албайын деп, ушу мааниси жок болуп калат деп суроо да бере алган жокпуз. Экинчи четинен ушу жүрөгүбүз даап жакын барганга да эмебиз барган жок. Бирок ошонун шакирти сизден ушинтип маек куруп отурганыма мен өтө кубанычтамын. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Сизге эркин сөз, эмнелер айтылбай калды, эмнелер эскерилбей калды айтайын деген ойлоруңуз болсо, ушу бир жыйынтыктап айтсаңыз. Кудай таалам сизден ыраазы болсун атайын, алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип, ушундай бир эркелетип, канчалык илимибиз жок болсо да ушул сүйүндүрүп койгонуңузга чындап эле чын көңүлдөн рахмат, терең ыраазычылык сиздин тобуңузга дагы. Анан жалпы ошол негизги нерселер эскерилип өттү. Бул жерде жаңы дүйнө аңшарылып, мындай бир башкача аурада болуп турабыз да азыр баардыгыбыз. Сөздү жыйынтык чогучу сөз ушундай болсун. Баардыгыбыз Алла Тааланы жаратуучу Кудайды, Алланын элчисин, ал кишилердин мураскорлору болгон улуу аалымдарды, алардын катарында Раматылык чубак устазыбызды биз сыйлайбыз. Жакшы көрөбүз. Демек, эми ошол сүйүү сөз менен болбойт. Сүйүү деген эмне десе, кыйынчылыкта туруп берүү деген сөз экен да. Эргешүү деген түшүнүк. Демек, ошол устазыбыз калтырып кеткен осуят насааттарды иш жүзөгө ашырып, колдон келишинче амал кылып, ошо устазыбыздын сөздөрүн жетимдетпей турсак, анда устаз дагы кабырында бактылуу, биз дагы жашообузда сүннөткө, шариатка эргешкен үчүн биз дагы бактылуу нурда болмокчубуз. Ушул сөздөрүн жерде калтырбай амал кылып өтсөк, анан ар бир Курандын соопторун багыштап, колдон келген мүмкүнчүлүктөрдү устаздын калган атабызга, үй бүлөсүнө, бала чакасына сыйыбызды көрсөтсөк, анда бул устазга көрсөткөн сый болмокчу. Канча адамдар арманда устазга бир чай бере албай калдым, башка жок. Бул мүмкүнчүлүк башка алымдарда турат азыр. Садыока устазыбыз, Абдышүкүр устазыбыз, Бактияр ажы, Сыражын дамыла, Максат дамыла, Макбул дамыла, Айтор Кудайга берип салды Кудай Таала алымдарды. Олжобай дамылда мына ушу кишилерди кадырлап, бул кишилердин батасын алып, алардын китеп алуусуна жардамдашып, устаздын үй бүлөсүнө көмөктөшсөк, анда биз мындай жок дегенде өкүнүчтү өкүттө калбайт элек. Ошол айтыла турган көп сөз бар, бирок устаздын сөзүн жерге калтырбай амал кылсак, анда устаз да кабырында бактылуу, биз да жашоодо бактылуубуз иншалла. Аллах разы болсун. Урматтуу достор, чубак устаз жөнүндө бүгүн эфир болду. Барыңыздар көрүңүздөр. Эң көп элден жүрөгүнөн тиленген каалоо биздин уул балдарыбыз чубак устаздай болсун деген каалоо тилекти көп укканбыз. Ошол нерсе сиздерге насип кылсын деп тилек кылабыз. Эмки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кудайым сиздерге разы болсун. Башыбызга бакыт кушу консун. Кудайым разы болуп, жакшы иштер кылып кетүү насип болсун. Сиздерге терең таазим, ыраазычылык. Сизге да Аллах разы болсун.